Шайлоо өткөрүүдөгү аппараттарды качан алгансыздар Кыргызстанга? 15-жылы жана 16-жылы. Кайсыл мамлекеттен келген? Кореядан келген. Канча бөлүктө келишке келе булар? В смысле бөлүкчө? Ошол асуу аппараты канча бөлүктөн турат? Программа. Асуу аппараттар 3 бөлүктөн турат, силер бир бөлүгү менен иштеп атасыздар, туурабы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда шайлоо өткөрүү аппараттары 3 бөлүктөн турат, 2 бөлүгү келелек, силер бир бөлүгү менен өткөрүп атасыздар да? Жок, ал туура эмес маалымат. Биз толугу менен 5700 аппаратты колдонобуз. Ал мындай бир эле аппарат 3 бөлүктөн турбайт, 2 Ушуну бөлүктөн тактап турат. мага официалдуу жооп берип койсоңуз кат. Мен официалдуу азыр деле жооп берем, анткени мен 5 жыл бою ушул аппарат менен колдонуп жүрөбүз. Ошол 5 жыл бою колдонуп, адилеттүү өткөрүп аткан үчүн сизге бүгүн элдин баары ыраазы болуп, алкыш айтып атат да. Ушул аппараттар биздин мамлекеттен башка кайсы жерлерде дагы колдонулат? Негиздеп сүйлөсөңүз, урматтуу депутаттар. Негиздеп сүйлөсөңүз, бул маселе мен үчүн абдан маанилүү. Мен буга макул боло албайм. Негиздеп сүйлөгөн үчүн болбосо элди аралап барыңыз, сизге кандай баа беришет экен? Кайсыл мамлекеттерде дагы бар бул аппараттар? Көп эле мамлекеттерде бюллетендерди сканерлөө колдонулат. Ар кандай аппараттар өзүнүн шайлоо системасына ылайык иштелип чыгып колдонулат. Мындай Ушул именно ушундай идентичный аппарат деп айта албайм мен, башка ар бир өлкөнүн шайлоо системасына ылайыкталат да. Сиз өткөрүп аткан Кореядан кийин Кыргызстандан башка кайсы мамлекеттерде бар да? Ушуга окшогон аппарат, мындай идентичный эмес, окшогон аппараттар Россияда колдонулат. Азыр мисалы Иракта деп биздин аппаратка абдан окшош экен, колдонулат. Көп эле өлкөдө сканерлер колдонулат, анткени биздики бул бюллетенди сканерлөө аппарат. Рахмат. Урматтуу Нуржан Карманбековна, сиз мага кайша сүйлөөңүз, негиздеп сүйлөөңүз депчи. Мен сизге айтып коеюн. Октябрда, 4-октябрда. Сиз өтө адилеттүү шайлоо өткөргөнүңүздөн кийин Кыргызстанда көтөрүлүш болду. Бүгүн биримдик менен мекеним жок. Бирок Ош Бишкек шайлоолору дагы эле кайталанып атпайбы, кече көрүп атасыз. Ушул менин негиздегеним сизгечи. Кийинки суроо. Ал шайлоо комиссиялар кылып атабы же партиялар, талапкерлер дагы ошол ишмердүүлүктү? Ошо партиялардын, мына экөөбүздүн оюбуз туура болуп кетти. Партиялардын, талапкерлердин ичиндеги коррупционерлерди, партия талапкердин ичиндеги элдин канын соргон талапкерлерди четтетүү боюнча киргизип койбойлубу деп атам мына мыйзамга. Отурат ушул жерде дагы азыр. Эртең дагы чыгат алар. Ошолор күздө тополоң болгонго себепчи болушат. Ошолорду азыр мыйзам менен иллюстрация кылып токтотпойлу деген сунушту берип атам. Ошону силер көзөмөлдөп атасыздар азыр мына шайлоо бүтө элек Ошто. Мэр талаш болуп атат азыр. Кийинки суроом. Шайлоочулардын ошол кандидат катары катталганда киргиздиңиздерби кандидаттын, мисалы Дунган улутубуздан бар, орус улутубуздан, өзбек улутунан кандидаттын мамлекеттик тилди билип туруп анан кандидат катары катталуу боюнча? Жок, дагы бир жолу айтып кетейин, конституция боюнча дагы негизи дагы парламент өкүлчүлүктүү орган, мыйзам чыгаруучу орган. Демек, ар кандай социалдык группалардын, коомчулукта болгон группалардын өкүлдөрү парламентке шайланууга укуктуу болуш керек. Жок, укугу бар, бирок көрсөтүп коюш керек да. Туура деп эсептейм, чектөө жоктугун. Чектебей эле коюңуз, бирок көрсөтүп коюш керек да бир пункт мененчи. Мамлекеттик тилди билип, анан кирсин деп. Кийинкиси. Алтынбек Сулайманов депутаттуу сунуштаган 90 депутаттын партиялык тизме менен бирок кандидаттын өзүнө добуш берүү деген боюнча кандай оюңуз? Ошол мыйзам долбооруна. Алтынбек Турбаевичтикинби? Мен өзүм аны прогрессивдүү деп эсептемекмин да, бирок азыр коомчулукта бир талап бар деп жанатан бери айтып атабыз, баарыбыз макул болуп атабыз. Ошондо деле аднаманат сыяктуу болот. Кое турсаңыз, сиз суроо бердиңиз. Мен аны прогрессивдүү деп эсептейм, бирок биздин коомчулукта бир маселе бар да, партиядан эмес гана, жалаң партиядан эмес, башка
өзүн өзү көрсөтүү дагы мүмкүнчүлүк болуш керек деп. Экинчиден, шайлоочулар конкреттүү депутатты шайлоого тандоого мүмкүнчүлүк бериш керек деп. Бул ушул сиздин буга чейинки шайлоолорду адилеттүү өткөргөнүңүзгө ошо мүчөлөрүңүз тандап демократиялык тандоо кылды деп эсептейм. Сизге каалоорум ушу өчүрүк келгенде өз убагында берип жүрсөңүз мандаттардычы, кайсы бир лидер партиянын же кайсы бир күчтөрдүн таасиринен 2-3 ай кечиктирбестен. Мыйзам боюнча суроом, бул мыйзамды сунуштап аткандар жумушчу топтун курамында кимдер бар? Ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына депутаттар кирген, мамлекеттик органдардын кимдер ошо Асан, Үсөн, Марипов, Атамбаев, Гитлер, Путин дегенде айтсаңыз, ким конкретно? Тизмени берип коеюн сизге. Толук тизме, бул жерде 33 адамдан турган жумушчу топ, ал жерге көз каранды эксперттер дагы кирген. Сиз ошол көз карандысыз эксперттерди көп колдонот экенсиз да, ошол эксперттер биздин мамлекеттин эгемендүүлүгүнө таасирин тийгизген эксперттериңиздер да көп да. Мыйзам аябай чийки. Бир-эки кесиптешим айтпадыбы? Чийкирак экен деп. Чийкирак эмес, абдан чийки, буну талкуулап көп сунуштарыбызды беришибиз керек экен. Округтарды тактап бүттүңүздөрбү? Эгерде мыйзам кабыл алынса, анда округтар чийилет. Мыйзам негизинде азыркы системада жок да округтар. Кайсыл критерийлер менен ушул 35-55 деп аныктадыңыздар? Биринчи критерий бул партиялар жалгыз субъект болбош керек, талапкерлерди көрсөтүүчү. Демек, биз ошол бир мандаттуу округтарды дагы киргизүүнү сунуштап атабыз. Бирок партиялар демократиянын мындай маанилүү институт катары калыш керек, өнүгүш керек деп, ушул 55 депутаттарды партиялык тизме менен шайлоосун калтырууну сунуштап атабыз. Бул биринчи критерий. Партиялар гана эмес, жарандар дагы талапкерлерди көрсөтүүчү субъект болот деп. Жандармабековна, жалаң партиялык же жалаң одномандатный болсо кандай болот эле? Бул деле каралса болот, менин оюмча. Азыр биз жалаң партиялык система менен карап атабыз, бирок өткөн шайлоолордо кемчиликтерин көрдүк. Партияга кирбесе, көз карандысыз талапкер шайлоого катыша албайт экен. Коомчулукта талап бар. Бул өзгөрүш керек деген система. Сиз кандай ойлойсуз? Азыр одномандатный менен партийный чогуу өтсө, айылдагы, райондордогу элдерибиз адашып калбайбы шайлоого келгенде? Жок, бул так эле система сунушталып атат. Анткени партиялык система менен 10 жыл бою шайлоо өткөрүп жүрүп, бюллетенде партиялардын аталыштары турат. Бул жөп жөнөкөй система. Шайлоочу тарабынан карасак, бюллетенде так турат. Экинчи бюллетень бир мандаттык округда. Бул дагы колдонулуп аткан жана жергиликтүү деңгээлдеги система. Бул шайлоочуларга белгилүү, так, анык, жөнөкөй. Талапкердин арасынан бирөөнү тандашат. Так анык болуп атып эле анан шайлоолор өткөндөн кийин көрүп атасыз го, нааразычылыктар көп болуп атат да. Нааразычылыктар көп. Мен бирок айтып кетейин, урматтуу депутаттар. Мурда, мисалы, мурдагы шайлоолордо келип түшкөн арыздардын мааныңызын карасак, ал жерде добуш берүүнүн жыйынтыктарына болчу да бүт арыздар. Азыркы учурда бүт арыздар ошол талапкерлердин сапатына. Азыр мындай болуп атат да, калың элдин арасында партиялык кетсек, алдыңкы ондукка акча алуулар толуп алып туруп, добуш албай эле жүрүшөт депчи. Одномандатный кетсек, шайлоо бүткөндөн кийин соттошуулар көп болот депчи. Ушул мыйзамда каралганбы? Иллюстрация мыйзамына негизделген. Тагыраак айтканда, ошол 3 жолу депутат болуп, ошол округуна барып иш кылбаган, бул жерде баалык болуп туруп мыйзам жазбаган, только интрига менен бири-бирин уруштуруш менен алек болгон депутаттарды киргизбей коюу каралганбы?
Бул мыйзамды иштеп чыгууда албетте биз анализдегенбиз, кандай коомчулукта кандай талаптар бар ушул өзгөрүүгө. Эң биринчиден шайлоочулар конкреттүү депутатты шайлоого, тандоого мүмкүнчүлүк алыш керек. Жанагы партиялык тизме менен жабык кетип атканда баары, эгерде баардык депутаттар ошондой тартипте шайланса, анда ошол конкреттүү талапкерди тандоого мүмкүнчүлүк жок. Партия лидерине берилип калдыбы? Мурда сиз суроо бердиңиз, мен жооп берейин деп атам да. Мен сиздин жооңуңузду түшүндүм уже. Экинчи талап ошол депутаттардын жоопкерчилигин шайлоочулардын алдында мындай жогорулатуу деген. Ошол кайсыл мисалы критерийлер кирди? Мисалы сиз азыр соттуулугу жок болсо эле кандидат катары каттап коюп атасыздар. Кайсы бир улуттун өкүлдөрү, улуттарыбыз көп да. Ал мамлекеттик тилди билсе анан депутатка коюш керек. 3 жолу шайланып иштебей, сессияга жылдап келбей жүргөндөр болсо аларды кандидат катары катташ керекпи сыяктуу критерийлер киргизилгенби дейм мыйзамда? Азыркы мыйзамда да бир нече критерийлер бар депутаттарга. Кошумча бул жерге киргизсе болот. Финансылык ачык айкындуулук боюнча киргизилип атат. Декларацияны ошо саясий ишмердүүлүк башталганда декларацияны, киреше чыгашылар боюнча декларацияны берип, ошол финансылык деңгээлин мындай бир ачык айкын бекитип түшүндүм. коюшу да.